Жакшы адамдын жаркын элеси. Өз кезегинде айылдын киндиги энеси атанган Гүлшайы Эсенаманова 1947 жылы 25 ноябрда Нарын районуна караштуу Жамбылак айылында төрүлгөн. Атасы Эсенаман Бекбоев Жамбылак колхозунда туулуп өсүп, 1941-43 жылдары Улуу Ата мекендик согушка катышып келген. Алгаш Жамбылак колхозунда иштеп жетектеп, 1951-58 жылдары Куланак, кийин Карл Маркс колхозунун башкармасынын председатели болуп иштеген иштерман адам болгон. Ал эми Гүлшайы эженин энеси Россия Абылкасымова акын демократ, коомдук ишмер, Жамбылак орто мектеби ысымын алып жүргөн улуу инсан Абылкасым Жудакеевдин кызы болгон. Ал мектепте мугалим болуп иштеп, 1947 жылдан тартып КПССнин мүчөсү болгон. Кийин китепканачы, уй ферме болуп иштеген. 10 баланы тарбиялап өстүргөн баатыр эне болгон. Гүлшайы Эсенаманова 1965 жылы медициналык окуу жайын аяктап, ошол эле жылы Жалгыз Терек айылындагы фельдшердик акушердик бөлүмүндө эмгек жолун баштаган. Кийинки жылдары аталган мекемени жетектеп калган. Союз учурунда Жергетал селолук советинде жигердүү иштеп, 1977 жылы КПССнин мүчөсү болуу менен баштапкы партиялык уюмдун бир нече жолку катчысы болуп дайындалган. Кайын энеси Тобокел апанын кызындай көргөн жылуу мамилеси, колдоосу менен үйдөгү тиричилик иштери менен бирге эле өз кесибинин устаты болуп, коомдук иштерге дагы активдүү катышууга жол ачылган. Гүлшайы Эсенаманова өмүрлүк жолдошу Абдырасулов Аскарбек ата менен биргеликте бакубат өмүр сүрүп, 5 уул 3 кыздуу болушуп, алар үчүн билим тарбиясын аяшкан жок. Гүлшайы эжем экөөбүз бир системада иштеп, мен ошо райондук ооруканада башкы медсестра болуп, главный медсестра болуп иштегем көп жылы. Эжем дагы ошо баарыбыз жолу. Скорый чакырса, келиши деле кыйын болуп, ар кайсы жерде машинаны таап, жөө жалаңдап жеткирип ушундай аябай иштеген да. Өзү деле айтып калчу, түнчүндө вызов болсо, килеген таякты алып алып эле жөнөп кетчүмүн деп. Анан эми ошо эжем саламаттык сактоонун отличниги болду, эмгеги аябай бааланды, биздин коллективде аябай урматсый болчу, урматсыйга ээ болчу аябай. Азыр деле ошо кесиптештер эжең ушинтип өтүп кетти, аябай жакшы киши эле, ушинтип аты ушинтип коюлат деп атпайбы, ошону биз да сүйүнүп атабыз деп калышат. Ошо эжем жөнүндө бир туугандарымды айтып өтпөдүбү. Гүлшайы Эсенаманова медицина тармагында 36 жыл эмгектенди. Анын элине кылган ак кызматы бааланып, бир катар сыйлыктар менен сыйланган. Саламаттыкты сактоонун отличниги, Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы төш белгисинин, баатыр эне орденинин, эмгек ветераны медалынын ээси болгон. Бул айылдагы болгон ушул 70 жылдан бери төрөлгөн балдарды кароого, ошондон бери кош бойлуу эмнелерди кароодо аябай чоң эмгек сиңирген, ал кезде аябай жетишпеген убак экен. Далай жөө вызыптарга, алыс жерлерге ат менен айылдын аяк башына жөө дегендей чуркап барган күндөрү болуптур. Уш жерде да көп энелер төрөгөн. Анан кийинчерээк жабылыптыр. Эже ошондо да ушул факта эле бир жерде акушеркалык кызматты, бир жерде фельдшерлик кызматты аткарыптыр. Эженин ушу айылга болгон эмгеги аябай чоң, аябай сыйлуу эже болчу. 2018 жылы катуу оорудан кийин дүйнөдөн кайткан. Гүлшайы эже өтөлгөлүү өмүрүндө айыл элинин ден соолугу үчүн ак эмгегин аябай кызмат кылды. Кош бойлуу энелердин аман-эсен көз жарып алышына себепчи болуп, эне балага айрыкча камкордук көрө билген, өз кесибинин устаты болгон. Гүлшайы Эсенаманованын мындай эмгегин эске салып, эмгек тала айылынын эли демилге көтөрүшүп, анын ысымын айылдык бала бакчага ыйгарышууда. Биздин коллективдин элдин сунушу менен Таберик балдар бакчасына атын сунуштаганбыз. Ана бул дагы абдан туура чечим деп ойлойм, себеби апабыздын дагы айыл үчүн, эл үчүн эмгеги абдан зор болду. 9 миллион сом каралып, жалпы баасы 32 миллион сомдук болуп, ушу 23-жылдын 1-сентябрында бүткөрүлүп ишке берилди. Бул биздин бала бакчанын салынышы үчүн
өтө чоң эмгеги бар. Аскарбек атанын канчалаган жерлерге барды, ысык суукка карабай, кыштын күнүнө карабай, ушу каптарды жазып, канчалаган жогорку жактарга барып отуруп, анан ушул бизди жаркыраган бала бакчага киргизип берди. Жана чабандарга барып, ысык суукка карабай барып, ошол балдарды төрөтүп, эмдөөлөрүн жүргүзүп, эмгеги өтө чоң экен. Айыл эли колдоп, апанын ысымын Таберик балдар бакчасына ыйгаралы деп турабыз. Жакында Кыргыз Республикасынын көрүнүктүү ишмерлеринин элесин төөлүгө калтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин алдындагы комиссиянын чечими менен Нарын облусунун Нарын районундагы Эмгектала айыл аймагынын Эмгектала айылындагы Таберик Эмгектала мектепке чейинки билим берүү уюмуна Гүлшайы Эсенаманованын ысымы ыйгарылып, атайын маданий иш-чара өткөрүлдү. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи. Жакшы адамдын жаркын элесин унутта калтырбай, кадырлай билген эл журтуна ыраазычылык айтуу менен Гүлшайы Эсенаманованын ысымына ээ болгон Эмгектала айылдык бала бакчанын ишине ак жол каалап, келечекте кыргыз элинин керегине жарай турган мыкты инсандардын катарын толуктай турган уул кыздар тарбиялана берсин демекчибиз. Гиппократтын антын сактап жүрөкө, кыйындыкта чыйрак кармап денени, колу жеңил киндигине аталган, кантип айтпайм Гүлшайдай энени. Жарым кылым кылчайсам арт жагыма, жадыраган союздун убак эле, жарык күнгө ап келип жакшы бөбөктү жашоо берип болдуңуз киндигене. Ачык кабак жайдары мүнөз менен айыктырдың сыркоону мээрим төгүп, ар күн сайын алжайын сурачуусуз, акыбалың кандай деп көңүл бөлүп. Чабандарды кыдырып учот тактап, чын дил менен кабарын алып жүрдүң, чилдесине карабай кышкы сууктун чана менен кыдырып барып жүрдүң. Атыңызга жараша мүнөзүңүз атыр жыты аңкыган гүлдөй эле, адамдарга төгүлгөн мээримиңиз аткан таңда нур чачкан күндөй эле. Табы айнып түндөсү келсе сырко, түнү менен нарынга жеткирчүүсүз, талыкпастан жардамын берип ага, тандап алган кесибим деп билчүүсүз. Тобокелдей энебиздин жаркырап, тоо гүлүндөй маңдайында ачылдың, талантыңдын аркасынан талыкпай, тарых бетке тамга менен жазылдың. Кошунаны ынтымакка чакырып, карлардан кол жайдырып баталдың, кайнененин камырынан дегендей, кадыр барктуу киндигене аталдың. Күйө төчпөйт тамызган билигиңде, кынтыгы жок сиз алган билимиңде, качанкы эмдеп сайган мантуңуздан, кадимкидей так калган ийинимде. Өмүр өтөт, көрдүк бир топ көктөмдү, оомал төкмөл турмуш ташы өкчөлдү. Ошол кезде сиз чоңойткон өспүрүм, опол тоодой ата болуп өзгөрдү. Бир кездеги сиз чоңойткон балдарың бой жетилип балалууда болушту. Балдарыбыз сиздей адам болсун деп, бакчабызга сиздин атты коюшту. 3 кыз менен 5 уулду тарбиялап, неберенин жытында жыттадыңыз. Үй бүлөнү калтырып жалган күнгө, туйбастан түбөлүккө уктадыңыз. Ак эмгекти элиңе актап кеттиң, ак жүрөккө атыңды сактап кеттиң, алган жарды аргасыз арпка таштап, акыреттин босогосун аттап кеттиң. Жаныңызга жолдош болсун ыйманың, жакшы көргөн алтын эжем Гүлшайым, жаннатыңдан орун бер деп дубамда, жараткандан
суранамын күн сайын. Жаннатыңдан орын бер деп дуамда, жараткандан суранамын күн сайын.